720 сом. 2600, 2700. 1 гектарын айтып атам мен. 2700. 2700. Басында арзандығы себеп Биялигинчи, биялигин. биялигин 2700. 720 сом. Биялигин Дагы бир нерсени айтып коюш керек. 3400. 3,5. Тракадырменчи, тракадыр. Правительство Кыргыз өкмөтү дотация кылып атат. Мына 5000 экен да, грубо. Себестоимостуна чыкпай биз арзансак берип атабыз мындачы. Антимонопольный комитет бизге ценасын коюп берип атат. Ошонун негизинде биз сатып атабыз. А так эгерде келгенде бунун себестоимости аябай көп. Чыгашасынын затраттарычы. Жана 1 гектар деген баккабы же будай арпагабы эмнеге 1 гектар? Будай Гектар ошо өсүмдүктөр. Будай баардыгы кетет. Баарына. 1 гектар. Bizim daraka листовый подгонка колдонсо болот окшойбу дейм да. Болот. И Совмещать клумбасы. Мына немени биялигин жөнүндө мына биялигинчи бул жакшы жери бул баягы организм органиканын дагы болсо да органика доступный форма деп коет да, усвояемый формага ушул жеткизет да, разлагать этет. Бул ферменттер менен гормондор менен разлагать этет дагы баягы көп баягы элементтер неусвояемый, трудно усвояемый формада болот да. А бул органиканы ошо усвояемый формага жеткизет да, мынтип айткандачы. Майдалап. Разлагает. Разлагает. На простые соединения. Кыртыштагы органикалык заттарды майда бөлүкчөлөргө чейин бөлүп, анан тамырдан Бөлгөндө оңой тартып алат да өзүнө. Өсүмдүктөрчү. Ал амблисеисту жанагы кене деп атпайсызбы, пайдалуу жырткыч кене. Бизде дайыма ошо Асанбайда жанагы декоративный башка жактардан алып келинген, мына карликовый алмалар деп атпайсыздарбы? Ал башка жактан импортный эмелер да, ошолор менен алып келген аябай питомниктер бар. Азыр жакшы жашаган кишилер ошондой бактарды үйлөрүнө өстүрүп, кооздук үчүн дагы башка мөмөлөрүн жеш үчүн колдонуп атышат. Ошолор ошо амблисеистти аябай алып атышат. Анткени аяктан дагы келет да, биз ошо агай айтпадыбы, башка жактан келген эмелер оорусу менен да келет, анан жырткыч кене эме тиги зыянкеч курт кумурскалар менен келет да. Анан ошо аябай көп болуп кетип, ошо амблисеистти алып аябай эффектисин берип атат да. Ошону алып бадырымга септип көрдүк дедиңиз го. Ошо баягы жалбырактан витаминдер берип атпайбызбы? Ошо эчтеке болбой, зыяны жок. Витамин эмне витамин? Составы кандай? Кандай нерсе деп атабыз? Жок, анда деген ал деген уже био эмес да, химияга кирип кетет да. Же болбосо эме кылыңыздардан биринчи муну колдонсоңуздар, кийинки жылы башташ керек мына, мисалы. ал химияны биз деген ошо химияны колдонбогонго аракет кылып атпайбызбы? Ошо алдыгы силердин азотторго караганда биологияны колдонсоңуздар, Быйыл мисалы токтотуп туруп муну колдонсок болобу? Ооба. Муну химия зыян тийбейби? 5 литрге? жок, зыян тийбейт. Эми баягы химияны колдонуп Азыр бизде мындай деп рекомендация беребиз да. Химиялыктарды биринчи муну чачсаңыздар, амблисеистти чачсаңыздар, например, паутинный клеш трипс пайда болуп калганын көрсөңүздөр, биринчи муну кое берсеңиздер, жетет мисалчы. 2 жума, 3 жумадан кийин анан берки подкормкаңыздарды берсеңиздер болот. Шунуз канча Баягы биогумус деп берип атпайбызбы? 5 литри гум деп биогумус. Ошондой эле берип 20 сом да бул. Биогумус буга зыяны жок. Сөл жандан чыккан эмеби? Гумин деген бар. Гумин. литровый сатылып атпайбы? Литровый. Органа минеральный эме да. Алар деле органика дейбиз. Органа минеральный болуп эсептелинет да алар. Эми алар деле эми химияга кирип кетет, бирок деген бизге кичине органикага жакыныраак деген сөз да. Химия экен ол деле. Органика деп жазып коюптур жанына. Органа деп колдонуп көрдүңбү мыналарды? Буларды бардыгы мына бизде колдонулуп атат. Мен өзүм пока колдонуп көрө элекмин. Мен мына трихадер менен колдонгонун көрдүм да. Муну немеге подвал барбы? Погребтерге неме
сактаганда алма алып киребизби, капустабы, сабизби, ошону менен обработка против грибковый да? обработка кылса гниль болбойт экен да вообще. Бизде өзү основной грибковый заболевание көп да. Ошон үчүн алар грибковый заболевание бар, булар ошолор каршы да, ошолорго жакшы эмне. Козуларын козгоочу индеттери бар. Азыр ушул желим деп коебуз го. Чирик. Дарактан чыгып кетет. Ушунун да түргө. Ушу грибковый дарактын уже карага жабыш баштады да. Бул эме температуралык шарттарга жарашып атат да ал. Буйну ысык болуп атпайбы, кургакчылык болуп атат, нымдуулук болуп атат, жаан жаап кетип атат. Ошондо ошо гнилдер көбөйөт да. Мынабыз канча сом кызым ошо тирхедеги? Бул 1 литр 54 сом. Ушу колуңда канча сом? Бул 250 грамм болуш керек. Канча жерге жарым жетет? болуп калат экен да. Канча болот? Ошондо Трихотдерминби? негизи литри 54 сом да. Ошондо бул экөөнү берсек, ошондо 54. 1 литр 54 сом. Ала келдиңби? Трихотдермин биодермин ала келдик. Калсаңыздар, алсаңыздар болот. Ал жөнүндө да азыр айтып берем. Силер неме зака Андан агай дагы бир эмени биз ошо 8 райондо пилоттук чарбаларды түзүп атканбыз. Ошо органика менен иштөөчүлөрдү химияны колдонбогон ошо 16 чарба менен иштешип атабыз азыр. Өзүбүз ошо органика боюнча окутабыз, окуулар болуп бизде. Корея менен иштеп атабыз. Ошо органика ал чет мамлекеттерде уже өсүп өнүккөн да органикачы. А биз болсо эми өтүп атабыз. Ошо сиздердин жардамыңыздар менен ошо органика болобу деп ойлойбуз. Анткени сиздер товар өндүрүүчүлөр, азык заттарды өндүрүүчүлөр болуп эсептелесиздер. Ошо пилоттук чарбалар ошо биз 16 чарба менен түзүп иштедик. Сиздер да ошо чарбага кирем десеңиздер, ошо шарттарыңыздарды, сууңуздарды, ошо топурагыңыздарды карап байкап, кандай үрөөндөр менен иштеп атасыздар, ошолор биздин шартка ылайык келеби? Ошолорду карап анан бизге өзүбүзгө пилоттук чарба кылып иштешиңиздер келсе, иштеңиздер биз менен. Биринчи ошо окууларды өткөзөбүз, ар кандай информацияларды беребиз. Башында ошо өзүбүздүн биопрепараттардан жардам көрсөтөбүз. Дагы чет өлкөдөн келген биопрепараттар менен да иштейбиз. Россиядан келген индустар менен иштеп атабыз. Ошолордун да биопрепараттарын дагы биринчи башында ошо көргүлө деп жардам бергенге эме кылабыз, жардам беребиз. Эметсеңиздер, көрүңүздөр, иштешебиз чогуу. Органика көтөлүп. Жок, ал да биопрепарат. эми баа биопрепарат деп келгенде, эгерде силерге бир препаратты сунуш берсе, мына дароо тетиги телефонго чалсаңыздар, анан булар уруксат бербеген, неме булар уруксат бербеген. Ооба. Булар билет. Ким эмне сатып атканын толук билишет Кыргызстан боюнча. Органика болсо анан кийин булар айтат, одобрение берет, иштей бергиле десе иштей бересиздер. Булар жоопкерчилик алат сразу же. Биздин ошо кеңештер менен азыр көп кирип атышат чет өлкөлүк эмелерчи. Биздин өзүбүздүн ата мекендик өндүргөн өндүрүштөн башка чет өлкөлүк өндүрүштөр аябай эле кирип атат. Анан ошону колдоноорда дагы чын эле чалып билип, өзүбүз болсо биз менен иштешсеңиздер, биз өзүбүз беребиз сиздерге. Муну колдонуп көрүңүздөр, кандай экен, салыштырыңыздар деп. Ошо сурооңуздар болсо бериңиздер. Суроо жок болсо анда көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолор болсо барабызда адрес боюнча жакын эле экенбиз. Кеңири айтып беребиз аякта. Мобильный телефон болсо жазып бересиз. Ооба, телефон бар да. Эми туугандар азыр баардыгыбыз бак отургузабыз. Бактын айланасын тоспосок мал кирип кетип атат. Азыр бул фирма малды ошол ошол өзүнүн Ооба, сетка, сетка, колючий проводка колючий да бар. сүйлөп берет. Абдулла Ташиевич.
Al yürüyüş yerlerinde. Бишкекте Кудайберген базарынын жанында. Профсоюздун көтөчтөр. Так, урматтуу чогулуштун катышуучулары, мен биринчиден ушул Абдулла Ташиевичти интернеттен көп көрөм. Анан ушул кишиге бүгүн атайын кечээ Бишкектен бүгүн келип, колун кармап, таанышып, бир ушу совместно жумуш дейбизби, же болбосо как адам катары ушул адам менен тааныштым келип, атайын келдим Бишкектен. Сизге чоң рахмат, Абдулла Ташиевич. Анткени интернетте чын эле ушул садовниктер үчүн абдан чоң маселелерди көтөрүп, абдан чоң чогулуштарды жасап, Кыргызстандын 4 бурчунда жүрөсүз. Бир карасам бир жагында жүргөн болосуз, Ысык көлдө, бир карасам Ошто жүргөн болосуз, бир карасам Чүйдө жүргөн болосуз. Рахмат сизге ийгилик. Андан сырткары ошол мына жерде балбанчылар дейбизби, орусча садовниктер дейбизби, ошо сиздерге дагы мына осо Гринтаундун атынан өзүмдүн рахматымды айтып кетким келет. Ушунчалык аракет кылып, ушул баа жумуштарды өстүрүп, ушундан пайда көрүп, баягы жашоодо бир жакшы жашоодо жүрсөк деп аракет кылып атканыңыздар. Эми өзүбүздүн Осо Гринтаунду түшүндүрө кетейин. Осо Гринтаун деп бул дагы баягы адам баласына зыян келтирбей турган, адам баласына ошо пайдалуу тиричиликке жардам бере тургандагыдай продукция менен займаныш этебиз. Бул это значит Кыргызстанда сеткалардын түрүн чыгарабыз. Буга чейин Кыргызстанда мындай нерсе болгон эмес. И азыр 1,5 жылдан бери уже завод станокторун Европадан, Кытайдан алып келип, чоң завод ачтык. Колючий проволоканын эле түрүнөн бир 8 түр бар. Это одножильный, двухжильный, анан проволокалардын талышына жараша, оцинковкаларына жараша, черный, оцинковка тигил бул деп, российский деп, колючий проволоканын эле 8 түрү бар. Ограждение, для ограждения. Андан сырткары шарнирный сетка деп, бул дүйнө жүзүндө эң арзан, жанагы эң качественный толстый зым менен 2,5 талышына оцинковый зым менен чыккан шарнирный сетка деп, ушуну да чыгарып атабыз. Мунун станогу келди. Шарнирный сетканын дагы мына ячейкалары ар кандай түрдө. Майдарагы бар, орточосу бар, чоңу бар. Баасына жараша. Анан биздин сеткалардын түрлөрү, немелери, урлондору 50 метрден. По заказу 50 метр, 100 метр деле кылып беребиз. Высотасы дагы 3,5 метр, же болбосо ширина деп айталы. Ширина десек деле 3,5 метрге чейин, высотасы десек деле 3,5 метрге чейин. А узундугу болсо километрлеп кете берет станоктордо. Профсоюздун кыргызча азыр Кудайбергендин көчөсүндө жаңы ачылды бул завод. Жарым жыл болду. Азыр мына визиткаларда немелерде бар ушул. Базарда арзан болот да сен. Биздики заводской баа дегенден кийин, значит, Кыргызстанда бул эмес жок, аналогический бирок продукция жок. Единственный производительдер биз. Анан баягы Кыргызстандын шартына жараша баасында реальный кылдык. 50 метри 4,5 миң сом. Оцинкованный зым 50 метр 4,5 миң сом. Талышына проволока 2,5 миң. 2,5 миң эң чоң жакшы зымда. Ошондо ойлобойсузбу. Например, жанагы сетка арабица менен 10 метр сетка арабица 10 метр мындай немесе 850 сом 900 сом болуп калат. Ал тиги сетка арабица дегенибиз кичинекей эле 1,8 зым менен, 1,6 зым менен, анан кийин черный проволока менен. Ал бир 2 жылдык, 1 жылдык. А бул болсо гарантиясы 35 жылдык сертификаттар менен болот баардыгы. Өтө жакшы. Андан сырткары габионный сетка деп атабыз. Ошол габионный сеткадагы бул көбүнчө МЧС пайдаланат. МЧС пайдаланып жана береги укрепляющий сеткаларды бул жана 35 жылдан 70 жылга чейин гарантиясы бар бунун. Анан ушуну эле биз сельскохозяйственный направленияга буруп жибердик. Урлоону буруп жибердик. Ошондо мына азыр 1,5 метр высотадан баштап урлоону 30 метрден 50 метрден келет. 1 метр, 1,5 метр жана 3,5 метр высотага чейин чыгара берет. Жана футбольный полерибизди, например, высотаны бир эле тартып коет тургандай да. Ал тиги улам кош жүрбөйсүң, улам байлап жүрбөйсүң дегендей. Анын баасы ошол 30 метри 4,5 миң сом аныкы. Ал эми зым көбүрөөк кетет, ага вес зымдын веси көбүрөөк кетет. Ал аябай мындай майда токолот да. Мен азыр сүрөттөрдө көрсөтөм. Андан сырткары Абдулла Ташиевич бул жерде собраниясын бүтүргөндөн кийин жалпы кыздарды эшикке чакырам. Эшикте бүт образецин жүктөп келди.
ошол жерден жерге түшүрүп берем, кармалап көрөсүздөр, жулкулдатып көрөсүздөр. Вопростор болсо да айтасыздар. Ооба, ошон үчүн кетпеңиздерди сурадым. Ошол биздин жумуш ушундай. Эфирге номериңизди айтып койсоңуз. Эми эфирге дегенде ошол жана осо кирим таандатпай деппи. Биздин телефон номер ошол 0775 лично мен менен сүйлөшөм десе, мен эми директор болом ал жактын. 0775 97 87 69. Анан 0700 Ошка менен дагы 97 87 69. WhatsApp ошол 0775-те. Эсилине болсо. Прямо сүйлөшөбүз десеңиз. 0775 97 87 69 экен номер. Респект байке. Анан сизге дагы жолу чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Туугандар ошо. Столбасын чарасаңыз? Устолболордун түрү бар. Эми устолбо боюнча да айта кетейин. Устолболордун бир уштугу 100 сомдон баштап 800 сомго чейин. Устолбонун түрүнөн бир 20 түр бар. Эмнеге бир уштугу 100 сомдон баштап дегенде оцинкованный единица толщинадан ребро жесткосын жазатты. Ребро жесткосы жазатты. 2,5 высотада ошол 100 сом бир уштугу. Көрдүңүзбү? Муну единица толщина. Оцинкованный единица толщина деп коет, билесиздерби? Анан двойка толщина, тройка толщина деп металл кетирип эмеспи? Ошондо оцинкованный лист единица толщина. А биз жанагы шифрларды кройлоп атпайбы үйлүү? Анда 04, 05 менен кылып атабыз, Кимиз такчы болсо араң 05 алабыз. 100 сомдуктун немеси канча жоондугу? Ушундай барбы? Жоондугу немеде бар? Примерно мындай бар да, ширинасы. Бирок бул баягы шифрдын немесинде бар, ребро жесткосы мындай берилген. Бул бияка сынбайт, бияка сынбайт. Бир уштугу 100 сом болгон. Бул жанагы теректен кесип алып жасагандан эми ушундан баштап немелер бар. Уголоктон Т-образный кылып варить эттик. Уголокторду. Четверка уголоктор, тройка толщинасы менен алар 400 сомдон болуп атат. Четверка уголок, четверка толщиналары менен, пятерка уголок, четверка толщиналары менен ушинтип баалары кете берет. Уголоктун түрүнөн эле бир 5 квадратный трубалары. Проктастилер билесиздер да, квадратный трубаларды. Ошо квадратный трубалардан дагы стойкалар бар. Эми ал базарда сатылып атат. Өзүңүздөр деле тилип кылып алсаңыздар болот. Болбосо биз дагы аны сатып атабыз, ар кандай вариантта. Бирок эми бизде көбүнчө стойка сатыш пайда эмес бизге. Биз только тартып бергенге кандай кылганыңызда сизге арзаныраак айланат. И кандай кылганда качественный болот. Ошо жагын көрсөтүш үчүн эле стойкалардын түрү бар. Анан железобетондуу стойкаларыбыз да бар. 2 метр высотада и немеге чейин, 3 метрге чейин. Ал железобетондуу стойкаларыбыз 2 метрлиги 300 сомдон жогору кете берет уже. Размери 8 ге 10. Жана баягында биз карликовый баг отургузабыз деп атабыз го, ошого дагы биз сиздерден сураныч бир эмесин таап, самый дешевый вариант. Ошого бизге стойка жасап берсеңиздер, баягы оптом алганда зым арзан болот да. Ошондой мына садоводствоны, ограждениясын, анан кийин баягы эмесин, стойкаларын, шпалерлердин коюп бере турган бир комплексный шпалерлер. Ошондой аткарсаңыз сонун болот. Биздики мына бул вопросту азыр мына өзүм унутуп калып атам, сиздер кайра туура көтөрүп кетип атасыздар. Анан бизде бригада услугу бар. Жанагы тип азыр бизге мына Үсүккөл менен мына Чүйө буласы эртең Үсүнү Кудай бизде Карабалтада дагы 2,5 километр тартабыз. Сажынсы отургузуп атыптыр. Сиздер менен таанышпы, тааныш эмеспи билбейм. Полский конфликттин иши ушундай бир мамлекет окшойт же билбейм. Анан ошол жакты тартабыз. Бизде услугасы 1 метрде 70 сомдон. Ошол балдар барат дагы жериңизди көрсөтүп коесуз. Жерин казып, стойкаларды орнотуп, сетканы тартып берип, бетондоп, күлүшүн сизге тапшырып чыгып берет. Канчалык срочно десеңиз, ошончолук неме кылып берет. Тез. Эми мындай примерно айтсаңыз, 500 метрди примерно 5 күндө тарта калат да. Ушундай скоростта 500 метрди. А так сетка арабица менен өз адам аракет кылганда бул 1 айдан ашып жүрөт экен. Анткени аны биз уже эмеден практикадан көрдүк. 3 адам жүрөт. Бул сетка арабица кандай дедиңиз? 400 метр болоттан 1 гектардың периметри тура. Периметрде тосуп болот экен. Периметр деген бул жердин участогунун периметри размер болот экен. Бизде периметрлер жазылып, баягы кинеткен менин гектарым 10 гектар, 15 гектар дейт да. Караганда 2 вариант менен чыгат.
Если 4 бурчтук болса, ал азыраак километр эме болот экен да, периметр болот экен. А если бир жагы ширинасы кыскараак болуп туруп, анан тиягы узун болчу болсо, анда 2 эсе узун болуп керек экен периметри. Анан периметрге жараша улам нөткөтөр. Сетка рябицалка 2,5-3 метрден тартылат да. А бул мунуку Устойка боюнча да туура айтып атасыз. Устойкада дагы сетка арабисаны баягы илгери көзүбүз эми ошо менен чоңойбодук го. Сетка арабисаны тартып атканыбызда ага 2,5 метрден минимум коюш керек устойканы. Азыркы мен көрсөтүп аткан сиздерге сеткага 5 метрден 6 метрге чейин коюңуздар устойканын мезгил ошондой. Анткени бул сетка өзү стоячий бекен. Анан ага просто эле упор керек да. Ал өзү мындай туруп турган сетка да баягы. Анан аны растяжка менен тартылат. 50 метрден кийин бул жагына темир илинип туруп, кытыратып жана растяжка менен тартып койсо, гитаранын дыңылдап калат эле. Анан металлический стойка менен берсеңиздер, жанагы шурпа деле заправка кылып алып, батарейканын аккумулятор зарядка кылып, шурп менен катып кетип атышат бала. Ошо жагда тез экен. Анан экинчи туура айттыңыз. Бул стойкаларды бетон менен куюп жүргөнбүз буга чейин. Азыр биз жаңы приспособлениясын таптык, отбойный молоток. Бензиновый отбойный молоток. Балдар лестница менен баягы высота столбонун эмесине чыгат дагы отбойный молоток үстүнө кийгизип туруп, тарсылдатып соккондо, азыр жанагы уголоктон Т-образный варит этип жасап атабыз деп атпайбы го. Ошону сокуп берип коюп атышат. 50 сантиметрби, 60-80 сантиметр. Биз ченедик 80 сантиметр ушунча кирет экен. Алар жанагы стойканын длинасын суранып атышат. 2,50-2,40 кылып, анан 80 сантиметрге чейин чап урулуп коюп атышат. Эмнеге дегенде, биягында уже 1,60 калып атпайбы? 1,50 сетканын высотасы, 10 сантиметрде калючка тартып коюп атышат. Же болбосо дагы неме тартып коюп атышат, ар кандай масштабта. Аябай уже силер мындай немени коюшуңар да. Уже эң оптимальный немесин ыңгайлуу жагын карап коюшуңар. Ошол биз өзүбүздүн продукцияга өтүш үчүн биз дагы аябай аракет кылып атабыз. Күндө интернетине. Таштак жерге киреби тиги столбос? Я. Таштуу жерге. Таштуу жерге кирбей атса, аны бетон куюп коюшат. Если установка сурансаңыз, балдар же калып берет, болбосо ошол жерди казып туруп бетон куюп кетет. Кирген жерине киргизип, кирбеген жерине бетон куюп чыгып. Бетонировать этип. Накады кетип беришет. Аябай жакшы экен мында. Ошол эме 500 метрде тосуп бериш үчүн акысы канча болот? Метрине 70 сомдодун. Метрине 70 сом. Өзүбүз тартып беребиз, өзүбүздө услуга бригадалар бар. 35 000 сом экен да 1 гектар. Ошол устойканы биз айтып атпайбы? Жасап сатыш эмес. А мен сизге наоборот айтам, устойканы мына вариантын кылсаңыз арзан түшөт. Базардан алып туруп эле мындай кылсаңыз сонун болот, же болбосо мындай болот да. Биздики өзүбүздүн сетканы продукциябызды сатып, аны жакшынакай кылып тартып бериш да. Чтобы соседний садовник көрүп кызыга турган. Анткени өзүңүз тартсаңыз деле болот. Бирок все равно где-то специалистке болбой калат да. Бул алдында ташууч айткандай, тиги любой нерсени специалист жасаганы жакшы да. Бул кыргызда айтабыз го. Бөдөнө сойсо да казапчы сойсун деп. Бул жерде чыгарып атабыз, Кыргызстанда чыгарып атабыз. Анан эми аны мен сиздерге дагы айтып коеюн. Ата мекенди өндүрүшпүз дегенде Казакстандан дагы буга чейин кирип аткан бул сеткалар. Азыр эми Казакстандын кайсы кирген жагынын баарына эми тозуп атабыз. Эмне тозуп атабыз? Кудайбергендин жанагы жаңы салган жол бар. Профсоюзный деген. Ошону менен Фучканы көздөй кетип атканда 43 номерде. Телефон чалып. Жаңы жол менен тиги Фучканы көздөй айдаганыңыздарда ошо Фучка жетпей бир перекресток. Если билсеңиздер, илгерки Зовет деген здание бар. Зовет деп, Минсельхоздун астындагы ветеринарный снабжение кылып турган Зовет деген здание. Жер жол уланганы, чоң трасса салынды. Жер жол уланган ошол. Нар жактан шаардан кирсеңиз, жибек жолунан кийин продолжение болуп кетет. Бияктан баратсаңыз, Фучкага такалтып кайра жибек жолуна продолжение кирип кетесиз. Ошо жаңы жол, жумуштар бар. Ошо бийликти канча болуш керек стойка? Неге? Карник алма. Эми карник алмага баруу каягына болсо деле сетканын 1,5 высотасы керек. Малдан сактаныш үчүн. Адамдан эмес ал, малдан. Адамдын граница жок да. Минимум. Анткени 1 метрлик болуп калса, уйдун көкүрөгүнө, жылкынын көкүрөгүнө түшкөп калат да, ал болбой эле башын сүрүп түрткүлөй берет. Гитарамды туура келди. Анан жок 1,5 сетка менен тартып атсаңыз 2 метрлик стойка керек. Минимум 2 метрлик. 50 сантиметр жерге же бетондойлу,
же болбосо кагып беребиз. Каличканы өзүнө тосса болобу? Сеткасы жок, азыраак. Эми каличканын өзү менен да тосса болот. Уну менен, например, ошол эле 1 метр 20 сантиметр кылып, 1 метр 30 сантиметр кылып эле тартасыз да, 1,5 чейин тарткыңыз келбей калат. Ошону определенный 20 сантиметрден тартасыз, кандай бир тартып келатканыңызда кайра биз санап көрдүк. Дегенде мына жерде шарный сетка деп турбайбы? Ошол арзаныраак айланып атат кайра. Тиги каличкага караганда. Анткени каличканы канча ряд тартасың? 8 ряд, 9 ряд тартышың керек экен. Ошону билинбей эле анын метри каличканын жана сиз сурап кетпедиңиз, айта кетейин. Каличканын ар бир метри 4 сомдон башталат. 4 сомдон башталып, анан качествосуна, оцинкованиына, проволоканын жоонуна жараша 8 сомго чейин bizde. Уды жагына деле коюп билбейби? Алты жагы майда токулган, шарный сетканыкы. Тоок, ит, мышык, коён өтүп кетпей тургандай. Анан наращивающий да бул. Өйдө өстөй жогорулаган сайын шактар чоңоюп кете берет. Чоңбодого келгенде, үстүнө келгенде 20га 20 болуп Өтө сонун жасалган. Бул Австралиядагы жанагы малчылардын пастбища тоскон эмеси да. Австралияда койчу деген жок да, аякта малды сетканын ичине киргизип коет дагы канча миңдеген гектар тозуп. Анан ток жүргүзүп койгонда ошол сетка бар. Электропостол. Анан кийин ток жүргүзүп койгон, ошо менен анан эле убагында бөлөк-бөлөк секцияларга киргизип коет алар. Анан аякта кешинде айдап кел, анан санайбыз, анан неме деген жок да. Чыгып кетти. Бизде бир гана коркунуч бар да, тошсу тоса беребиз канча болсунчу. Ушу талаадан уурдап кетпесе дейсиң ошончу. Мен карап отура албайсың, үйүңө кетесиң. Бир жумадан кийин келсең, шеткаң да жок, стойкаң да жок. Же болбосо жарымын алып кеткен болот. Ошол жагы эң кооптуу да бизде. Видео камера керек. Туура. Баары жагына айла жок, аракет кылыш. Эми ошон үчүн мындай да туугандар. Баягы бир адам өзү бир дарак токой болбогондой эле бир адам өзү мындай көп нерсеге жетише албайт да. Жерди бириктирүү деген баандай кооператив эмес, кооперация жүргүзө турган маал келди да. Биргелешип иштейсиздер. Мына бир эле немесин эсептеп берип коеюн. 20 киши отуруп. 20 кишиде 5 сотиктен жер бар да. Жанагы 5 сотиктен 20 киши объединяция этишти. Баа жерде эмне болду? 1 гектар жер болду. 2 жарым. Ошо. Болду. Болгондон кийин жанагылар анан кийин эмне кылышты? Ошол жерге кокон гилес отургузушту да. Ошол 1 гектарга 20 киши. Бирге карады, бирге эсептешти. Багыдан 40 тонна түшүм алышты. Ал барып туруп, баягыда $1 сатышты, $40,000 акча болду. Ар бир үй бүлөгө бөлгөндө эмне канчадан тийди? $2,000. 2,000 тийди. 5 сотиктен $2,000 киреше ала алабызбы? Мына ошон үчүн биригишибиз керек да. Арыгап келесиң, мындай 3,5 сот. Алдыга ташыйбыз дагы бир суроо. Азыр сиз айтып атасыз, азыр уруксат берип жүрүш жерлерди бактырганга депчи. Бизде азыр менин жүрүш жерим бар. Бак отургузсам, эртең дагы бирөө келбейби? Бул кимден уруксат алдың? Трансформация кылыш керек. Ошол министерстводо ошону бак этип чоң кылып приказ чыгарып, ошону аласыз дагы анан кийин өзүңүздүн соседтериңиздерден кат алып коесуздар. Кошуналар. Претензиям жок. Претензиям жок болсо жок десе жок. Төрт жагынан алып койгула болду. Анда обязательно. Болду. Обязательно алып. Көлөкө кылат. Карлик көлөкө кылбай. Полы карлик көлөкө кылбай. Урусмуш чыкканчы Бир деди. суроо бар да. Бир 4 жыл мурда мен бир базарга кок селеп аткан. Карлик көчөт алдым эле да. Мындай тамырынан мындай болуп чубалды. Анан ектим. Жакшы кетти да. Баягы Акунбаева Алматинкада бир стихийный базар бар. Көчөт азыр жок болуп калды. Кайып кетти. Ошол жерден алдым эле да. Ушу көчөттү таппай адамдар ушу каяктан келген силерде ушундай жабап жок. Эми ол алмаштын жериңизби эмне экен ал? Мен дачам бар эле, аны сатып бердим. Барып Ошолду жанагындай стойкага байлаганымда маленодай. Ошол кишиден барып сурап Жок көрсөңүз. да бул. Аял, орус аялдан алдым эле. Жок, кеңешти сатканын дашаңыз. Алма барбы? Алма бар. Өсүп атабы? Өсүп. Жакшыбы? Бирөөнү алып, же болбосо турган жерден сүрөткө тартсаңыз биз окуп беребиз. Эмне экен? Башым ооруп эле.
Азыр өткөндө мындай болду, Жаңарык деген айыл бар да, мен ошол айылдан болом да, Кара Сууда Жаңарык айылда. Ошол Жаңарык айылында бир киши айтат да, мына Молдавиядан келген экен, ошо малда багандай неме средне рослый деп отургузган экен да. Ошол жерде чоң бак отургузган экен, анан баягы жерди бөлүшкөндө буга ошол бактан место тийип калган экен, калгандар отунга арыла бериптир. Бирөө аралабай анан карап отур. Ошол жерде Фуджи деген алма бар экен да. Фуджи деген японский алма. Ошол полу рослый алма, бою где-то бир 4 метр, 5 метр экен. Ошол бир эле неме алма алганда 150 килограммдан алма салып берет. 30 түп бар экен. Ошону 30 жылдан бери ошонун алмасын жеп атат экен. Мен ошодон ишендим да, полукарликте иш бар экен деп. Бирок баягы карликке жетпейт, бирок полукарлик алма дагы бизге жакшы түшүн берет. Биздин өзүбүздүн традиционный бактарга караганда ошону отургуза турган болсок, өзүнүн убагы келет. Ошо 5-4 жылы күчүнө киргенден кийин аябай сонун мөмө берип баштайт да. Анан дагы бир айтып кой турган нерсе, туугандар, өзүңөрдүн бакка же болбосо өзүңөрдүн огородуңарга каражыгач, чынар, бака терек, анан кийин баада мажырым тал, баада орус терек, кытай терек отургузбаңыздар туугандар. Бир теректин зыянкечи 1 гектар жерди талкалайт да. 1 теректин зыянкечи 1 гектар жерди талкалайт. Ошол жерде ошолор яслиси болот. Ошол терек ошол жерде баягы зыянкечтердин бардыгын багат. Дагы шамал менен анан кийин бар жок атака коюп туруп, бар жогубузду жеп бүлдүрүп аткан ошол багып берип турат. Ошон үчүн мына Өзбекстандын президенти Мирзоев приказ чыгарып туруп, азыр Ферганский долина, Бухара бар жок жерде эскеп бактардын бардыгын жок кылып туруп, буларына декоративный баягы зыянкечи жок эмелерди өтүп атат да. Мына глицин деген дарак бар. Мына байкем айтып кеткен, ошол арчаларды көбөйтүшүбүз керек да. Кыргызстан боюнча мен Туркияга бардым. Туркияда баягында тал терек, онда мында бака терек, сака терек вообще көрбөдүм да. Жалаң карагай менен жалаң ел экен да. Карап, ушунда көзүң сүйүнөт да, ушунда таза шаардын ичи. Баягылардан жалбырак да учпайт экен да. Муниципальный эмеге акча төлөй берип, бизге шыпыртыра берип, канча миллион акчалар кетип атат да. Анын түбүнө эчтеме. Анын органикасы өзүнө түшөт экен, ошол жерде чирип, кайра өзүнө обогащать эте берет экен. Аны шыпырыштын кажети жок экен. Просто мында яма кылып коет экен, ошол жерге өзүнүн мына немелери, ийнелери түшө берет экен. Таптаза болуп тура берет экен. Ошон үчүн Мирзоевтай кылып эле биздикилер да приказ чыгарып ошолорду алдырыш керек. Ошолорду алдырганда дагы бир 50-60% зыянкечтерден биз кутулат элек да. Ошонун ичинде жашайт экен. Ошонун ичинде существовать этип, кыштап чыгып туруп, жазгандан кийин атака коет экен да бизге. Эң жумшак, эң таттуу немелер ошолор экен да. Тамыры дагы, өзүнүн стволу дагы, жалбырагы дагы. Аны биз билбей эле именно бак кылган жерде бир жагын тосот деп туруп отургузуп алабыз да. Анан туугандар, самшит деген чыккан да. Самшит деген вечно зеленый самшит. Мына Кыргызстандын бардык точкасында өсөт да. Өсө алат. Ошондой отургузгула. Огородко деле, баягындай изгородко деле, мына баягы мекемелерге деле бардыгына ошо самшит отургуза берет. Бийик өсөрөбүз же жапсызбы? Бийиги дагы бар. Сорту жаман көп экен. Бир 50 сорту бар экен да. Мондай өзү круглый болуп өсөп тургандары бар экен. Кандай тегиздесең ошондой болот. Кандай тегиздесең ошондой болот. Заборный самшиттер бар экен. Дерево самшит бар экен. Баягындай мына дубалдын астына эме кылып койсоң, ошонун полный дубал менен бир болуп өсө турганы бар экен да. Целая стена, она зеленая такая. Болуп тура берет экен да ушундай. Ошон туугандар мүмкүн болушунча ошого аракет кылайлы. Азыр мына көрүп атасыздар, кече дагы бир айтып кетейин. Мына мен министерствого кирдим. Кирип ошол жерде министр менен жолуктум, замминистр менен жолуктум, бардыгы менен жолугуп отуруп, анан мен айттым да, мына биздин бактарды азыр кирип атат, мына көчөттөр, ошону коргоп бергиле десем, полномочиясы жок экен. Сууну дагы контроль кылыштан, буларды сууну бөлүп таштаптыр. Жерди бөлүп алыштыр булардан, токойду бөлүп алыптыр. Азыр бул деген айыл чарба министерствосы тиши жок арыстандай болуп калыптыр да. Эч нерсеге жарабай калыптыр да. Отурат экен, үрпөй эле ошо министрство деп эле үрпөй эле отурат экен, бирок полномочия вообще жок экен да. Мына базарга канчалаган вирусный эмелер кирип атат да.
Ошону барып булар мына вирусту сатпа деп айта албайт экен да. Бул эмне деген мамлекет болобуз? Биз ошону мына кирип атат да, мына коронавирусту кандай зыян берип атса бизге, мына Кытайга. Biz ошондон кандай коркуп атсак, биз баягы паршадан, тилеядан, бактериальный ожог бардыгынан биз ошондой коркушубуз керек. А бул жерде бир каяктагы бир шайкалар уюшуп алып, ошо таможняда отурабы же башка жерде отурабы, пограничник болуп иштейби, эмне болуп иштейт, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн мына Кыргызстанды уулап атышат да ошолор. Мына ошону каттуу көзөмөл кылыш керек болот. Мына базарга кирдиби, сураш керек, сертификатың барбы? Каерде өстүргөнсүң? Кайсы лабораториядан текшертирдиң? Бунун вирусу барбы, жокпу? Акча зарабатывать этип аткандан бир 1000 сом берип туруп ошону текшертирип, кагаз кылып алыш керек. Хотя бы безвирусный болуш керек. Эми сортуна киришпей эле коелу, макул. Бирок вирусуна киришкенде ар бирибиздин акыбыз бар да. Ар бир как гражданин акыбыз бар. Мисалы үчүн бизди уулап атат да. Башка эч кимге зыяны жок. Ол бизге кирип атат ушунун баардыгы. Мына Өзбекстандан канча миллиондогон түннү күнү көчөт ташып атат. Ошону контроль кылып бир мына немеде Кадамжайдан бир пост, Кызыл Кыяда бир пост, Ошко кирип атканда бир пост, Токтогулда бир пост, бардым пост кылып туруп эле. Кагазы жок болсо болду. Отворот поворот, аркага айдай бериш керек. Азыр полный келет дагы портерге жүктөйт, бир эски бир немеге тамырларды шамалдатып, нарын көл бар жокто айланып талас кылып сатып жүрүшөт да, оны адамдар алып отургузуп атат дагы. Эртеге одон майнап чыкпайт. Только зыян болот да, ошол вирусту апарып туруп, ошол таласка жайылтырат, көлгө жайылтырат, нарынга жайылтырат, чүйгө келет, Жалал Абадка барат, Ошко барат, Баткенге барат. Ошонун бардыгын кайрадан биз акча коротуп, кызылдай акчаны төлөп анан дарылайбыз да. Ошонун башында эле кыркып коюш керек да, башынан киргизбеш керек, ошо кирбеш керек. Мына бардык посттор бир гана жөнүнө ГАИнин посту же таможнянын посту эмес, именно ошо ветеринарный пост коюп туруп, ошол жерде чоң лаборатория сразу кирдиби, текшерип туруп, бул жакка без вирусун өткөзүш керек. Азыр попробуй азыр Россияга бир көчөт алып өт ошол. Ушундай иш чаралар болуш керек да, министерство болуп, ошончо штат болгондон кийин, анан полномочияларын дагы күчтөп берип туруп, ошолар текшерип, бизди вирустан сактай турган орган ошол да. Мына ушулар жөнүндө сүйлөгөнү бир адам болбой атат да. Бардык эле эми чындыгында айтканда азыр баягы структура бар, министерство бар, бирок аткарган ишинде такыр баягындай башка бир немелерди аткарып атат да. Мына вирусу кирип атат, башкасы кирип атат, канчалаган балдарды оорута турган оорулар кирип атат, мына канчалаган продукталар келип атат. Ошол бардык продукталарды бирме-бир текшерип чыгыш керек. Кыргызга зыяны барбы, жокпу бунун? Азыр кирип атат, жөн эле бир бумажканы кылат дагы ошо менен кирип келет. Кичинекей кагаз менен. Кирип келет да магазиндерде кеңири сатылып атат. А онун срогу эмне болгон, качан даярдалган, аныгы качан болгон, бул халалбы, харамбы, кандай биодобавкалары бар бу жерде. Мына Кыргызга зыяндуу эмелердин бардыгын киргизип атат. Даже биз унду текшере албайбыз да. Унду ак кылыш үчүн отбеливать этет да. Кадимкидей химия менен отбеливать этет. Унду деген обогащать этиш үчүн көрүнгөн эмени кошот да. Костный мука кошулат. Ол костный мука харам өлгөн малдыкы же адал өлгөн малдыкы, оны эч ким текшербейт да. Ана ошончо ун кирип атат, ошончо май кирип атат. А май ончо айтып кетсе, майды вообще ичпеш керек. Азыркы бул келип аткан баягы Россиядан, Украинадан, башка жактардан келип аткан майлар бул май эмес, бул нефть. Эсиңерде болсун, ичпеңиздер ошолорду. Мына Өзбекстандан кирип атат, канчалаган соктор кирип атат. Оны текшерген канттар кирип атат. А пальмовое масло деген менен жасап атат бардык конфеттерди, бардык эң неконтролируемый болуп туруп Азияга жөнөтөт экен. Европага башка стандарт менен, бизге башка стандарт менен келет да. Ушунун бардыгы бизди оорутуп атат. А ушуну бирин койбой текшере турган бир орган болуш керек. Ар бир конфетти текшериш керек. Эмнеден жасалды? Кандай мына Кыргызга пайдасы барбы, жокпу бунун? Зыяны болсо сразу печатты коюп туруп чыгарыш керек телевизорго. Жебе мына киткатты, жебе мына сникерсти. Ичпе коланы, ичпегинде. Бардыгын контроль эте турган бир орган болуш керек да. Жок, орган бар, коррупция болуп кетет да. Ошонун бардыгын коррупция кылбаш үчүн мына эл эмне кылып отурабыз? Ошону биз айтышыбыз керек да, айтып деп ушу менен жеткизиш керек. Мына бизде Facebook деген бар, дагы айтып кетейин. Ушунун бардыгын эл көтөрүш керек да. Жөн эле аны астыбызга койгонду жей берген болбойт туугандар. Мына ушуну менен туугандар бүгүнкү чогулушубузду жабылды деп эсептейли. Кайрадан
ушундай чогулуштарда жолугушканга чейин. Чоң рахмат сіздерге. Көчөт алсаңар, ушу Кыргызстандыкын алгыла да түштүктөн аласыңар, түштүктөн аласыңар. Өзбекстан азыр казбайт, Абдулла. Октябрда казып киргизип койгон. Өзбектер